элдин талабы. Тоңдурулган акчабыздын кимдин көзөмөлүндө? Мына инвалидтер бар, пенсионерлер бар. Бизде орган жакшы иштебейт. Мен 124 000 салдым, анан неберем студентке 3700 салдым. Анан аларды казыр камап коюп, акчаларын тоңдуруп коюп, кайтарып берилбейт деген сөз болуп атат. Алар кезилип кетип эле ошол менен жабылып калат деген сөз болуп атат. Милиция тергөө жок. Карсын төлөйбүз деп арыз кабып аткандар да. Эми бу жерде адамдар өлүп атат. Адамдар канча адамдар өлүп атат шуну айнанчы. Бул оор жаза менен кетиш керек. Кеткенде дагычы көп тергөө амалдарын жүргүзүп, бияка алып келип бүгүнкү күндө камакта. Алиса, анан дагы көптөгөн аттар аталып атат. Бирок ал боюнча биз ошо айыпкер бүгүнкү күндө айыпкерден сурасак, аны же көрбөптүр. Тергөө амалдары жүрүп атат. Тийиштүү банктарга аресттер, мүлктөрдү камакка алуу. Саламатсыздар, урматтуу Су Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарга Кайрат Кенжебаев. Азыр болсо Бишкек шаарына караштуу 1 май райондук ички иштер башкармалыгында турабыз. Артында турган адамдын баары Чарч Фесттен жабыркаган адамдар, жарандар. Булар азыр тергөө кызматына, милицияга келген бирден бир себеби тергөө кандай жүрүп жатат, эмне себептен азыркы күнгө чейин арыз жазган адамдарды беттештирбей жатат деген өзүнүн нааразычылыктарын билдирүүдө. Суукка карабай келип азыр күтүп отурушат. Ушул жагдайды чагдырып берген аракет кылабыз. Кызыктымары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Түшүнүрсөз, бу Чарч Фестте бу жакында эле бир дүң болду коомчулуккачы. Ушундай көп адам алданыптыр депчи. Эмне болуп атат? Бу роодага келгендин себеби эмне болуп атат? Тергөө жакшы жүрбөйт абы? Мына тергөө деген бүгүн эртең 15 күн болот. Бириз арыз менен эле олтурат. Бириз биринчиден келип өткөзгөнбүз. Эмненичи арызды. Эмгише тергөөгө чакырылган жок. Мен билем, роуду 1 айда деген отчет берип турушат да. Анан ушунча көп кишини анан канча жыл тергейт. Элдин талабы азыр, биз элдин талабы тоңдурулган акчабыздын кимдин көзөмөлүндө? Биздин салган бүт эм банкты, Кыргызстан банк реквизиттерди деген тоңдуруптур. Ошо тоңгон акча элге кайтарылабы? Ошо тоңгон акча кимдин көзөмөлүндө? Мына инвалидтер бар, пенсионерлер бар. Мына карасаңар бүгүн күн бу жаган үчүн аз келип калды. Акчаны деген кайтарып берсин. Канча киши саны канча болот ошо? Так болбойт атпайбы элге чыккан менен? Эми кишинин саны азыр бир 4000ге жакындаса керек, арыз жазгандар. Арыз жазгандар, жазбагандар да толтурат. Жазбагандар да толтура. Регион жатат, региондор катталып атат. Анын санын бизге тергөөчү биз тергөөчүгө киргенде Съездбектин шотунда 9,5 миң эле сом бар экен. Ал тез зарядтын эле директори болгон экен. Буякта кытайлар болгон экен. Кытайлар деген барып эми биз Всемирныйга Кыргызстандын күчү жетеби, жетпейби деген сөз сүйлөгөндө биз значит бизде орган жакшы иштебейт. Ишенич жок. Кытайлар жок. Кыргыздар өзүлөрү да. Буга чейин уккансыңар Кытайлар бар же жокун? Жок, эми Чарсафет кандай аты? Чаргафестби? Тез заряд Чарсафест деп коюптур. Директор Сайназаров Съездбек болуп атат. Иниси Өмүрбек болуп атат. Эми бул Съездбектин аялы дагы, кызы дагы бүт туугандарынын эмбагы шоту которулган экен. Кыргызстандын дагы жумуш кодексине баш ийген эмес. Ал деген сен админ болосуң, сен кассир болосуң. Кассир болгондо кандай акчаны эметебил десек, тапкыла туугандарыңардын баягы лимит болот да 300 миң. Тапкыла туугандарыңардын эмбагын ошо менен эле иштей бергиле деп талай кишилер азыр камалып олтурат. Күнөөсү жок кишилерчи. Ушу эмне деген жакшылык? Башында эле 750дөн баштаптыр. 750 сом. 60 күн 26 сомдон дивиденд түшөт экен. Бул тез зарядта бар го Powerbank. Ошондон түшкөн акчаны элге инвестиция кылабыз деп 23 июлда 2023 жылы башталган экен. Мына ошондон бери 7 ай. 7 ай ошо майда кичинекей эмнелерден 750, 3700
14 миң деп пакет ачат. Ар бир пакеттин определенный күндөрү бар экен. Ошо пакеттер өсүп турган бала. Ошо пакеттики 370 50 сом экен. 14 миңи 243 сом экен. 14 миңи канча? 500 сом экен. Анан 31 миңсиге салса 1000 сом экен. Күндө түшүп турган аларчы. 63 миңдиги бар экен. Ал канча? 2000 канча сом. 2600 деп күндө төлөп турган кичик пакеттерден төлөп, чоң пакет келгенде 124 250 пакетти ачканда 124 пакет LL40 деп ачты. Ошо пакет 200 миң сом да ошондо салыш керек. 124 миң салсаң 200 күнүнө 5900дөн түшүп турат экен. Анан алгандарды көрүп атты элдерчи, дивиденд алчы, дивиденд деди. Анан алгандарды көрүп атты. Анан 2025-жылга чейин узартылды деди. Эмнечи иштейт деп ишендирди да, лицензиясы бар экен. Ал жерде кадимкидей эле налогко катталыптыр. 23 мартта налогду продлить этиптир. Анан 25-жылга чейин иштейбиз десе элдер ишенип кирдик да. Ошо кыргыздын Сиз өзү канча сом салдыңыз эле? Мен 124 миң салдым, анан неберем студентке 3700 салдым. Анан элде эле күндө эле пенсия албайсыңбы? Эмне 6 айдан бери кирбейсиңби? Биз алып атабыз десе азгырылып кеттим. Ал кирдим. Мен деле калкты социалдык жактан коргоо уюмунда 25 жылдан бери иштейм. Ушу 3 жылдан бери мына 3 ушундай нерсеге калып атам. Ал TikTok тоже ушундай эле болгон. Анан апитребиз деп мына биздин эртең сотубуз болот. 3-сот болот эртеңчи. Бул эмне үчүн өкмөт тарабынан бүгүн мына Эрулан Көкүлөвдүн сүйлөгөн сөзүнө караганда, өкмөт эмне үчүн биз ошо Эрулан Көкүлөвдү колдойт элек да, элчи, колдойбуз. Себеби деген кайрылып атабыз. Анан тоңдурулган акча кайда калат? Буну камайт, бизди сүйрөйт жылжылдапчы. Биздин акчабызды берип эле коюшсун. Элдики мына февралда салган акчаларды берсин. Инвалиддер бар экен бул жерде. Пенсионерлер көбүнчө көп балалуу майыптар бар. Бу жерде деген кирпич алабыз деп мына таластан бир кыз өзү жалалап аттык экен. Ушу кирпич алабыз деген строй материалга койгон 290 миң салат дагы күйөөсүнөн таяк жеп, өзүнө субсидия болуп, асыны өлүп калат. Мына азыр факт. 9 ай бала калды. 4 жаштагы 2 бала жетим калды. Канчасы больницада. Мындай случай ар бир үйдө болуп атат. Операцияга деген акчаларын салсалар. Келгилем башка. Сиз айтыңыз, айтып туруп Мен айтам азыр. Мен азыр айткым келип атат да. Өкмөт мына карап койгулачы. Жалаң только акчага гана муктаждар, карапайым адамдар муктаж болуп салышкан бу жерге. Акчалуулар карап да коймок эмес. Ушуну туура чечип бериңиздер. Биздин Нуркожоев, Садыр Нуркожоевич, Ташиев өзүңөр көзөмөлгө алгыла, сураны чаябай. Себеби жалаң калда муктаж, акчага муктаждар, пенсионерлер, инвалиддер, жанагы үй жоктор гана салышкан, эптеп бу жерден акчалуу бололу деп салышкан. Ошону туура түшүнүп коюңуздар. Акыйкат менен чечип бериңиздер. Мына февралда салгандардын баары тең акчаларын албай калышты. Анан аларды азыр камап коюп, акчаларын тоңдуруп коюп, кайтарып берилбейт деген сөз болуп атат. Алар кезилип кетип эле ошол менен жабылып калат деген сөз болуп атат. Элдер аябай кыйналып турат. Көбү кредит алып салгандар бар. Пенсияларын салгандар бар. Элден карызга алып салгандар бар. Сураныч. Мына Көкүлөв айтып атканды баарыбыз тең билип айтып атабыз. Бирок эң сурай турган өкмөттөн сурай турган жардам бергиле. Тынччылык менен, жакшылык менен чечип бергиле. Камап коюп кезилип кетип, ошо боюнча биздин акчалардын баары жоголуп кетпесин. Сураныч барыңардан баарыбыз айтабыз. Мына инвалиддер деген операция деген акчасын салышыптыр. Инвалиддер акчага муктаждар. Мындай байлар, акчалуу барлар
Ökmötte işlegenler. Hiç kim bir yaka girmek emez. Akça gerek için giriyor oturabız. Akça gerek için. Karap koğla betinlerdi görsetküleçi mınaki. Bari ten. Emi bizde bugün mına azırak Bir yaka niye geldin misal aytka bir Заявление жазды. жазгансыңар. Не болот? Милиция иштебейт абы. Милиция терго жок. Терго жок. Биринде заявление жазганбыз. Бүгүн 15 жыл болуп атат. Заявление. Бир кишини да сурайлык. Бир кишини да баштап элек. Анан сурок канча? Бир айдабы? Бир айда жабылып калышы мүмкүн. Onu cevap koyup kamak koyup O сүрөттөгү ким ошо сүрөттөгү айтпаңызчы бул ким? Сүрөттөгүнү биз билбейбиz. Ömürbek деп айтып атышат. Мунусу болсо Сезбек директор тест заряд компаниясынын. Агасы менен иниси. Булар үй бүлөсү менен иштеген, аялынын эмбагын салган. Бүт акчаларды Кыргызстандын бул баягы иш кодексин колдонгон эмес, соцфонд төлөнгөн эмес, жөн эле коюп койгон кыргызчасынан. Сиз бак келген сенин айтып койсоң, эмне болуп атат? Кандай болуп талап болуп атат? Сиз да алгандардын бирисиз. Ооба, алгандардын бири. Бул жерден ошол бүт эле карапайым элдер карызын төлөйбүз деп карыз кабып аткандар да. Кредит төлөйбүз деп кредитке батып, анан ошол акыйкат чечим чыгарып, ошол эл тарапка ошол күлгөн акчасын алып калса деген үмүт менен бул жерде майыптар, ар кандай группадагы карапайым эл да күлгөн элчи. Ошол биздин талап, ошол акыйкат тергөө болуп, биз ошол короткон акчаларыбызды, жоготкон акчаларыбызды кайра ээсине кайтарылып калса деген үмүт менен да. Ошол бизге талап. Биздин тоңдурулган акча көзөмөлдөө бизге айтсын канча сумма тоңдурулду. Эмбанкка чыгыша, киреше болгон. Ошолордун баарын так айтсын бизге. Жашырбасын, жоголуп кетпесин биздин акча. Мен ушу 3-чү соттошушумда ушу компания менен мен өзүм калкты социалдык жактан коргоо уюмунун жетекчиси болуп 25 жылдан бери иштейм. 3 жылдан бери мен ушундайларга туш келип калдым да. Инвестиция. Алыш бар, катыш бар кыргыздынчы. Анан мына TikTok деп чыкты. Эмне үчүн өкмөт, эмне көзөмөлгө албайт ушундайларды, шулундарга жол берип, эмне үчүн министерство лицензия берет, эмне үчүн налоговыйга төлөп алдап ушу офис ачып атат официальный, эмне үчүн карашпайт анычы. Карапайым эл биз ишенебиз да. Пенсионерлер мына пенсиябыздын, мына менин пенсиям 6200. Эмнеге жетет? Эми бул ишке барыш эмес. Булар ушундай реклама жасатпай, телевизордон деле айтып атат. Күндө пенсияң сабагыңызды айтып койсоңуз жана акча боюнча. Акча боюнча тоңдурулган акчаларды бирөө көзөмөлдөп берсин. Ал элдин акчасы, биздин акча. Жана элдерге кайтарып берсин. Акыйкат сот болсун, акыйкат тергелсин. 15 күндөн бери тергөө жүрүп атпайт бизде буяктачы. Тергөө милициянын өкүлдөрү силер алсак болобу? Байке, siz kim болосуз? Уруксат бизге. 5-6 миллиард Салам алейкум, Кайраттин Жубаев. Через пресс. Жо, элге деле муякка айтып коесузбу? Дежурный иштейт. Дежурный да. Ба, тергөөчүнүн талап коюп жатат, тергөөчү да келип жооп берсе депчи. Тергөөчү жооп берет, биз жакта просто чыктык. Айтып кое албайсың мүмкүн чакырып. Акчалуу адамдар келбейт, карабайт. Тергөөчүнү чакырсын. Тергөөчү келеби? Келсе өзү элде айтып маалымат берип койсо дейм. Маалымат жок бизде. Маалымат жок. 290 миң акчаны салып, эми эл сыягы эле көбөйтүп алып, күндө дивиденд төлөнүп турду да 750 менен башталган. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Чолпон Бердибаевна. Сиздин аты жөнүңүз. Давай, Рая Шуралиевна. Фамилияңызды айтып Жакын бер айтып. Биз 80 миң салганбыз мынакей. 80 миң салып биз Эмбанк менен иштейт деген да мынучу. Эмбанкка ишенип биз буга салганбыз да мынакей. Эми бу жерде адамдар өлүп атат. Адамдар канча адамдар өлүп атат шуну айнанчы. Бул оор жаза менен кетиш керек. Кеткенде дагычы. Жок, мына таласта бирөө өлүптүр дейт. Давление болуп атат, больницага жатып атат. Адамдар өлүп атат. Анан Соңгулук көрүп, дагы көп нерселер болуп атат. Бул өтө чоң нерсе. Буларды толка эме кылыш керек. Бул оор жаза менен жазаланыш керек. Жөнөкөй жаза болбош керек. Бизге кайтарып берсин. Тергөө кызматы келди. Оор жаза менен камалыш керек буларчы. Биздин акчаларыбызды кайтарып берсин. Байке, салам алейкум. Журналисттер, бу Чарльз Фестен жабыркагандар тергөө атасызбы сиз? Тергөө кызматынын башчысы
Милициянын подполковниги Капаров Муратбек Сабатович. Учурда Муратбек Сабатович айтсаңыз 03.02.2024 000-681 деген кылмыш иши тергелүүдө. Бул тергөө ишинин алкагында 5 адамга айып угузулуп, баш коргоо чарасы катары камакка алуу түрү тандалып алынган. Азыр 5 өтөң убактылуу эмеде, следственный изолятордо. Тергөө амалдары жүрүп атат. Тийиштүү банктарга аресттер, мүлктөрдү камакка алуу, акча каражаттарын, башка активдерди камакка алуу боюнча соттун чечими чыгып, аны Кыргыз Республикасынын болгон банктардын баарына ташталды, жеткизилди. Эмени акча которуу боюнча алып коюуну жүргүзүү соттун чечими дагы чыгып, ал дагы тийиштүү банктарга ташталды. Азыр тийиштүү экспертиза жүргүзүү боюнча кагаздары дайындалууда. Эртең буюрса соттук бухгалтердик экспертиза дайындап топтон чыгарып, эмеге тийиштүү эксперттик организацияга мекемеге беребиз. Сиз азыр түртөн жалпы мындай маалымат берип атасыз да. Амно счетко жана банкта акчалар тоңдурулган, андай-мындай деп атпайсыңар. Силер ошол чынбы, ошол маалыматты айта аласызбы? Анан 9,5 миң сом бар экен деген бул ушул 9,5 миң сом эл ынанбайт бул маалыматкачы. 9,5 миң сом деген маалымат. Бүгүн жанагы 20 канча банкка, 25 банкпы ким тергөөчү? Соттун чечими чыккан. Кичине берек койсун биз да тартып болчубуз да. Мен атым Нурсултан. Укойстар жүрүп атат. 5 адам камакта айтып атпайм. Фамилия Масанов, тергөө кызматынын улук тергөөчүсүм. Бүгүнкү күндө сиздер атап аткан жарандын баары камалды. 2 айга Бишкек шаарынын 1-май райондук соты тарабынан СИЗОго кирди. СИЗО номер 1ге. Ошол эле жана эменин жетекчилери, основательдери жана эме каржы пирамидасын уюштурган, ошого уюштурганга көмөктөшкөн адам баары камалды. Анан жогоруда жаңы эле жетекчилик айтып кеткендей, баардык счетторго бүгүнкү күндө банктан арест салынды, камакка алынды. Бирок азыр экисинен баштап аз эле убакыт өттү. Сиздер чынында эле көп болуп атасыздар. Азыр мояктан башка дагы Кара Көлдөн, башка областтардан да келип атат. Офистер ачылган, билет экенсиздер барыңыздар. Ошо боюнча тергөө кызыкчылыгы үчүн биз баарыңыздарга толук кандай маалыматты бере албайбыз да. Ошон азыр бияктан да суроо берип атышат, буга чейин эмнеге чакырбай атасыздар деп. Баарыңарды чакырабыз, баарыңарды сурап, кандай болуп беттештирүү болсо беттештирүү кылабыз. Бүгүнкү күндө баары өзлөрүнүн эмесине. Ооба деже мыйзам чегинде эле болот. Дагы бир суроо ким жолдош тергөөчү. Эң биринчи 1-мартта Алиса деген кыз 50 миллион урдап кетти. Биздин цепочкабыз ошондон бузулуп, биз ошонун себебинен жабылды деп сообщение келген баарыңарга эле. Ошол кыз боюнча адресин, күйөөсү бар экен, номерлеринен бери жазган. Силер ошонун үстүнө иштеп атасыңарбы? Сиз кайерге каршы менен кайрылдыңыз? Силерге кайрылдым. Мындайда биз бүгүнкү күндө азыр бизге арыз жазылды. В основном ушу Чарльз Фесттин тез заряд жоопкерчилиги чектелген коомдун негиздөөчүсү. Бул жанакы өзүңүздөр билесиздер, эми атын атабай эле коюп, ошо адамга да адамды силерге деле белгилүү болгондой биз көп тергөө амалдарын жүргүзүп, бияка алып келип бүгүнкү күндө камакта. Алиса, анан дагы көптөгөн аттар аталып атат. Бирок ал боюнча биз ошо айыпкер бүгүнкү күндө айыпкерден сурасак, аны же көрбөптүр. Алисаны сиз көргөнсүзбү? Сүрөтү менен жүрөттөр, жеке көргөн эмесмин. Алия, Кристина, Жок, мына могу сиздер сүрөт кармап турасыздар го. Сезбектин үй бүлөсү бүт эм банкты өзлөрүнө которткон. Эмне үчүн алар азыр камакта жок? Бүт Өмүрбектики да эки ага туугандын бүт туугандардын эм багы менен иштелген биздин акча. Ошо ага ини өкөтөн аз камакта турбайбы? Мына эки офисте отурган күнөөсү жок. Сезбек деген кыргызча эле деген Кыргызстандын кодексинен баш ийбей туруп жөн эле койгон, сен админ болосуң, сен тиги болосуң деп олтургузуп койгон. Законду башын эле өз кызыкчылыгы үчүн бузган. Эмне үчүн азыр ошолор жазаланбайт? Жазаланбады, андан сырткары. Жок, алар эмес, ал кыздардан аларга акча которулган эмес, алар жөн эле офисте олтурган, элге жардам берип. Үйүндөгү аялдары, Өмүрбектин аялы, кызы, бүт баары деген өзлөрүнүн шотуна акча которулган. Кылмыш жазык процессуалдык кодекстин негизинде 2 айдык убакыт бар. Биз 2 айдын убакыт тергеткенге убакыт бербей атпайсыңар, ушинтип эле.
2 ай убакыт бергиле. Жок, мен сизге чейин көптөгөн элдер келип атат да. 2 ай атайын убактыбыз бар. Ошо убакыттын негизинде биз баарыңыздарга чакырып, ар бириңиздерге болсо да маалымат беребиз. Ар бириңиздерди жабырлануучу катары суралган, сурал электер суралат. Жабырлануучу катары токтом чыгат, ар бириңиздер арыз жазган жаран. Бул мен айткан кылмыш иши боюнча жабырлануучу катары таанылып, кылмыш ишинде кийин кылмыш иши биз аяктап сот башчыларда таанышып чыгасыздар ар бириңиздер. Жабырлануучулар да. Тергөөчүгө киргенде деген айтып атат. Бул международный Кытай бар экен бул жерде. Кытайга кыргыздын күчү маалымат берүүдөн баш тарткан жокпуз. Маалымат берүүдөн жардам бергиле, акыйкат сот болсун, акыйкат тергөө жүрсүн. Биз элдин талабы акчасын которуп берсин. Кайтарып эле берсин. Биякта инвалидтер бар экен. Инвалидтер абдан көп. Бекешка киребиз. 150 киши чогулуп койсочу, силер ойлобогула. Каны кайнап турганда толтур азыр. Адамдар давление болуп, ар нерсе өлүп атат. Бирок каза болуп калды. Келин 25 жашта, 2 бала калды. 9 ай 4 жашар. Эме 750 миң салгандар бар экен. 500 миң кредит алып салгандар бар экен. Бардыгы өлүп атат, кыйналып калып. Анткени эжеке мындай да бардык Жет областан каякта офис ачылса, мисалы Караколдо, Баткенде. Жок, мен айтып койбойм. Караколдо, Ошто, Баткенде, Жалал Абадта офис ачылган кеңселерчи. Ушунун баарына ушу негиздөөчүлөр барып катышып лента кескен да. Ооба. Лента кескен, билесиздер, Бирок ал сиздер айтып атпайсызбы жана администратору анан тигиниси бунусу. Биз ал боюнча маалымат жок бизде. Сиздер бергиле маалыматты. Ошо тергени күтүп атабыз. Тергени күтүп атабыз. Биз ар бириңиздерди чакырабыз азыркы убактачы. Биз мына 2-синен баштап бүгүн 14-нө чейин биз жанакы шектүүлөрдү баарын аныктап атабыз да. Бүгүнкү күндө 5 күшүнү бизде деген видеосу бар. Мына мен деген СИЗОдон тартып жиберген. Мен деген мынча миллионду өзүмө алдым. Аныга мен тез заряд алам. Анан Нурдинге мен Нурдин өзүнө мынча миллион бөлүп алды деп эле ачык эле мына СИЗОдон жибериптир. Элге кайрылып атат бизге. Келе албаган апалар жазып атат да. Эмнеге министерство юстиция буларга уруксаат берет ушул ишти жүргүзгөнгө? 25-жылга чейин узартылган. Камалсын үй бүлөсү, кызы камалсын, аялы камалсын. Күнөөсү жокторду чыгаргыла. Баягы 3 күн иштеген бала камалып жатат. Бул чындыкка жатпайт булар. Министрдан алган кагазын баарын көрсөттү. Ошого ишенди. Канча инвалидтер бар, биз Бекешевка да жазылып кирип атабыз. Ал минус боюнча мен алар эмне себептен аларга лицензия берди бирок билбейм. Ал бизге деген акыйкат керек, акыйкат. Арыздын негизинде кайрылып атат Адилет министрлигине. Адилет министрлиги ошону каттап өзлөрүнүн тийиштүү документтеринечи. Ошонун негизинде булар Charge Fest деген жанагы Powerbank аппараттарын Кыргызстанга алып келип коебуз деген да. Ошонун негизинде тез заряд жоопкерчилиги чектелген маалыматтар тарап атат. Группаларды баарыңар эле жүрөсүңөр. Мына айылында айтып атат, жабылганга 4-5 күн калганда Съездбек аялдары деп пакет акчаны алып келди деп факт болуп атат да, группада жазылып айтып атышат. Үй алгандар бар экен, машина алгандар бар экен, туугандары. Узуп берсин, төлөсүн элдин акчасын. Элдин акчасын кайтарып бердин кайра. Төлөсүн. Эл каршылыгы деле жок. Менеджер кыздар группага чыгып күрөшүп жүрөт эл менен элечи. Анан Съездбек ушинтип сообщение жөнөттүк. Биз баланчанчы күнү жабылабыз. Өзүңөрдүн акчаңарды чыгарып алгыла. 50 миңден беребиз. 50 миңден силерге карматабыз. Болду деп. Анан тыйгыз бар бизде ошонун баары. Сурап тура, элдерге эмне деп айтабыз десе, 2 күн ыйлап кала берет, болду деп. Ооба, сообщение мына бизде бар, барысын телефон. Элдин актасын буйрбай. Бар бизде, бар. Дүйнөгө барат. Бар. Кырсада. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздин баарын алайлык иш көп болуп атат. Эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө мен жаңы элеки Эмнеге монча айтылып аткан фактыларын билип атат? WhatsApp номериңизди бериңиз, биз баарын жүктөйбүз. Ошого наразы болуп атат. Көп нерсе бар, бирок албай атат. Мен мындай да бүгүнкү күндө кылмыш ишинин алкагында 600дөн ашык арыз жазылды уже. Биздин эмеге катталды журналга. Андан сырткары анын ичинен 400дөй кылмыш иши козголду.
ошо кылмыш ишин баарын тергеп чыгышыбыз керек да биз. Биринчи эле ушу элдердин баарын чогултуп алып эмес, биз тиги шектүү катарды ошолорду тактап, каяктан эмелерин эметтик да. Булар туура эмес чыгарган өз оюнду. Да, кстати, эми да, Өзүнө көзөмөл болгон башында 753.714 миң деп койгон. 125 250 дегенде акчаны жыйнады да 380 миң. Келе албай калгандан суроосун берип коеюнчу. Мындай суроо болуп атат. Группада ошол эле жанагы Аманда тигинин мунун группасында. Аманда кээде кирип калып атат дейт, сити болуп, онлайн болуп. Нигериядан кирип атат. Анан эме болуп атат. Жана док скутер, анан анан бирдеме скутер, анан самокат, мамакат деген ушул эле чарштын копиясы кайра эле иштеп атат, кайра рассылкаларды жөнөтүп атат группаларга. Биз ошолордон тазаланбай койдук, группанын ичинде жүрөт ошолорчу. Ошолорго алдын ала чара көрсө болобу же? Ошолор эле баштап атат. Жок. Амандага кимиңиздер арыз жазсыңыздар буякта. Чын Аманда жок, аферисттер кайра кирип элди алдап атат деп атат. Биз только арыздын негизинде иштейбиз да. Арыздын негизинде ушу эмен тез зарядтын негиздөөчүлөрүнө деп эле жаздыңыздар, баарыңыздар. Ооба, бири экисине ушундай дегенбиз. Аманда дагы башка аттарды боюнча бизде эч кандай киргизебиз дополнение. Жок. Жок, мейли. Эме да ошол жаңы ачылып атат жана скутер дегенчи. Кайра ушу чарчып өтүп атат да. Ошолорду алдын ала алып жаап салсак болобу? Кийинкиде башка жерге келбейсиз. Ошол велосипед жанакы эме деп атпайсыздарбы? Ал боюнча бизде өзүбүздүн сайттарыбыз бар атайын, социалдык тармактар. Күнүндө роликтер чыгып атат. Көрүп атсыздар болуш керек. Мошенниктер, алдамчылар, алданбагыла эч кандай каржы финансына эметпегиле депчи. Күндө эле чыгарып атасыз, бирок болбойт атпайбы? Кайда чыгарат? Колго алып койсо болобу дейм да ошо. Эми өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө баардык мекемелер эме кылып атат да, бул контролду.